Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, азыр сиздер дүйнөдөгү эң көрүнүктүү аалымдардын бири Шейх Убайд Аль-Джабиридин адашкан террордук топторго каршы берген жообун угаласыздар. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث. Урматтуу шейх, Аллах сизди жакшылыктар менен сыйласын. Чет өлкөлөрдүн биринен карындашыбыз суроо берип жатат. Жолдошу Игл деген террордук топко кошулам деп, андан кайтарган алымдарды тилдеп сөгүп, аялынын насаатын кабыл кылбайт экен. Сиздин насаат берүүңүздү суранууда. Аллах сизди жакшылык менен сыйласын. جزاكم الله خيرا. أولا إذا كنت قد أبلغت فيه نصحا Биринчиден, эгер ага чындыгында жетишээрлик деңгээлде насаат кылынып, андан баш тарткан болсо, хулу сураганга акың бар. Эгер кудретиң жетсе, хулу сурагын. Бул сөздүн мааниси, аял өз башын бошотуу үчүн күйөөсүнө мен сага баланча акча төлөймүн, анан менин талагымды бересиң деп шарт койсо, буга күйөөсү макул болсо, бул келишим хулу болуп аталат. وثانيا إذا كانت الحكومة Экинчиден, эгер мамлекет террордук топторго каршы күрөшсө, анда жолдошуңду укук коргоо органдарына кабарлайсың. Же аларга кабарлай ала турган мусулман бир туугандарыңа айтууң керек. Мына ушул эки нерсе менен иншааллах мойнуңдагы жоопкерчиликтен кутуласың, кызым. بهذين تبرأ ذمتك يا بنتي إن شاء الله تعالى.